Рахмат, Канбек Капашевич. Дүйнөлүк журналдарда 5 эле макамабыз бар деп атасыз илимий биздин окумуштуулардын. Биздин илимий окумуштуулардын орточо жашын алганда глубоко за 70 лет. Бул ачуу чындык. 70-тен ашкан адам деген англис тилин окуганга мындай мен ойлойм көз карашы башкача болуш керек. Бизде дүйнө жүзүндө белгилүү университеттерди бүткөн PhD деңгээлин алган жарандарыбыздын саны канча экенин билесиздерби? Маалымат барбы ошол? PhD деңгээлиндеги барбы? Расалаш жооп берип коесуз, PhD канча? Канча кыргыз жараны, Кыргызстандын канча студентибиз, окумуштуулар болобу, канчасы PhD алган? Жалпысынан кыргыз жараны. Бизде PhD нострификациядан өткөндөр жөнүндө маалымат бар. Элвира Жалалбековна. Нострификацияга ким берет? Кайсы учурларда тапшырышат? Аракеттеги мыйзам боюнча ошол PhD-ни сырттан жактап, бирок Кыргызстанда иштей турган адистер беришет. Саны канча? Бүгүнкү күндө нострификациядан өткөндөрдүн саны 30. Бул абдан мындай так эмес цифра, анткени нострификациядан өткөн адам Кыргызстанда иштейм деген адам. Кыргызстанда иштебеген адамдардын бирок PhD деңгээли бар. Бизде ал жарандарыбыздын цифрасы 10 эсе ашат. Бирок бул адамдар негедир илимий деңгээлдеги жанакы маалыматтарды дүйнөлүк журналдарда эмнеге чыгышпайт деген бул да чоң суроо. Бул силерге бериле турган суроо. Ушунчалык биздин ушундай деңгээлдеги биздин жарандарыбыз бар экен, ушундай специалисттер бар экен. Аркасынан кууп кайсы наука кетип атасыңар илим деңгээлинде, ушу Кыргызстандын атын чыгара эле деп силерде алар менен маалыматыңар жок да, ишиңерде жок да сөзү. Бул боюнча бизде маалымат бар. Президенттин указы даярдалган. Кыргызстандык түбү бирок дүйнөлүк атактуу окуу жайларда иштеп результат берген биздин улан кыздарыбызга атайын президенттик сыйлыктар жакында указга кол коюлат. Бул тизмеси бүт бизде бар. Канчасына төлөндү? Обучение жанакы программаны айтып атасыздар. Бул долбоор гана президенттик аппарат иштеп жакында кол коюлат. Эми эле тиги финансирование ачылды. Бир ай болду, жок. Бизде экөө даяр болот атпайбы? Бирөө Илимпост деген жана сиз айткан академиктин бар аксакалдар, биз аларды абдан сыйлайбыз. Академиктердин, мүчө корреспонденттердин стипендиясы көбөйдү. Ага бир ай мурун өкмөт токтомго алды. Бизде эки убакыт жаш илимпоздорду колдоо, бул президенттик стипендианттар болот. Экинчи аларга моралдык колдоо, ошол дүйнөлүк окуу жайда иштеген атактуу кыргыздын улан кыздарына мамлекеттик сыйлыктарды көрсөтүү, алар менен жыл сайын жылына бир жолу жолугуп туруу. Анан Кыргызстандын вуздары менен карым катнашты күчөтүү. Бул жакшы ниет экен, рахмат. Экинчиси, макул сырттагыларды жөн коелу. Биздин мамлекетибиздин ичинде биздин окумуштуулардын илимий иштерин чыгара турган кайсы журнал бар? Жооп берип койсоң, журналдар өтө эле көп Кыргызстанда. Ошол кайсы журналдарда бүгүнкү күндө онлайн санарип жооп берип коесузбу? Санариптештирилген системада мен азыр интернеттен кирип, кайсы иштерди кайсы сайттан окуй алам? Азыркы убакта Кыргызстанда көп эле журналдар бар, илимий журналдар. Наука и новые технологии деген жакшы журнал бар. Онлайн. Алар онлайн катарында чыгат. Мен сизге санариптештирилген бүгүнкү күнгө так мындай туура келген, расмий түрдө ошо онлайн цифровизацияга туура келген журналды атап берилечи деп суроо бердим, урматтуу министр. Мен азыр кирип, телефондон кайсы жерден биздин окумуштуулардын жыйынтыктарын, иштерин окуй алам деп суроо берсем, бизде андай бир да журнал жок. Анан кантип биз илимий окумуштууларды колдойбуз мамлекет тарабынан? Туура эмес түшүнүп калдык. Сизден регистрациядан өткөн ошол статьялар, кандидатский, докторский защиталарды зачитывать эткен журналдардын атын атабайсызбы? Канча журналыңыз бар? Азыркы убакта көп эле журнал бар бизде. Например, көп болгондо так аты санын айтпайсызбы? Кырсуу, Вестник Кырсуу деген журнал бар. Импакт фактору 0,1ден жогору. КГМАнын Вестниги бар, андагы импакт фактору жогору. Наука и новые технологии, научные исследования Кыргызстана деген. Это все онлайн. Азыркы убакта бар журнал онлайнда чыгарат. Мындай кагаз катарында чыгарылып калган. В поисковике мен кантип издеш керекмин буларды? Алар баары тең Ринске кирген. Ошо Ринс системасын карасаңар, ошол жактан табасыңар. Буну деген мен сиздерге кайрылат элем да, буну Академия науктун бир сайтында да чыгарып, биздин жаштарга да кызыктуу болуш керек да, биздин окумуштууларды кайсы жерден окуп алсак болот, маалыматты кайсы жерден алсак болот деп. Интернетке кирип эле, биздер жогорку кеңештен суроо бербей, жалпы маалымат катары буну мисалы мен ойлойм, университетте көбүнчө студенттерибиз да билишпейт да.
биз сыймыктана турган адамдардын иштерин качырын окуй алабыз деп. Анан дүйнө жүзүнө 5 эле жерде чыгарылды дегени туура, бул тил үчүн да. Анан бул бир жагы, экинчи жагы мындай өкүнө турган жери, это же все платно. Сколько это стоит? Есть журналы платные, но огромное количество журналов публикуют бесплатно. Но Scopus- особо именитые, насколько я знаю, публикуют 1000 или $1500 за статью. Называйте вещи своими именами. Там, где публикуются высококонкурентоспособные ученые. Бир минут, илим боюнча мен орунбасарым жооп берип койсун. Эльвира Жыргалбековна, есть дүйнөлүк наукометрияга кирген эң абройлуу журналдар бар. Мына Scopustун, анан Web of Science'тын тизмегиндеги. Ал жердеги эң абройлуу журналдар тескерисинче акча албай жарыялашат. Анан илимий чөйрөдө жырткыч журналдар деген түшүнүк бар. Ошолор көбүнчө сиз айтып аткандай $1000, $1,500 акчаны берсеңер чыгарып берем деген журналдар бар. Анан жылына мисалы Scopus системасы өзүнүн тизмесине кирген журналдарга бир катар мониторинг жүргүзөт. Ошондой хищный деп коет, ошо хищный журналдарды жылыга тазалап турушат. Анан бизде ошол Scopus'ка деген талап коюлгандыктан ушинтип акча менен чыгарганга көп убада кылып, аракет кылып жаткандар бар. Буну менен айткым келгени, абройлуу болсо, чындап илимий журнал боло турган болсо, ал акчасы жок эле чыгарса болот. Эльмира Жолубековна, Scopus'та 20 000ден ашык журналдар бар. Эми поиск кылып туруп таап, ошол журналдын ичинде акчасы жок, каражаты жок публикация кылган журналдарды тапса болот да. Анан кийин бизден изденүүчүлөр бир журналга жол таап алып эле, анан ошол жака акчасын салып эле эмете беришет через посредников. Это все результат того, что мы не знаем английского языка. Поэтому в настоящее время в положении НАК вводится обязательное изучение английского языка и сдача экзаменов посредством TOEFL или IELTS. Рахмат. Өзіңіздің ойыңызды деле айтып қойыңыз, деме жооп беришпейт. Эгер кайра суроо жооп болсо да жазылыңыз. Жооп бербейт азыр, сиз азыңыз эмес. Эми 5-чи микрофонду кошуп бергиле. Рахмат, сөздүн уландысы эле. Сиз ошол баштап келген сөздү макул аягына чыгаралы да. Большая часть наших академиков старше не 60-70 лет. Как вы их собираетесь научить английскому? TOEFL киргизем, тигини киргизем деп атасыңар. Же анда бул реформа келечекте киргизиле турган нерсе. Жооп бербей элеңиз. Киргизиле турган нерселер бул жөнүндө сөз болуп атат да. Азыр ошол окумуштуулардын эгемендүү Кыргызстандын 30 жылында чыгарылган иштерин ошону мамлекеттен ошол аксакалдарыбызды сыйлайлы десек, анда ошолорду бекер англис тилине которуп, мамлекеттен каржыны алып, ошону чыгарайлы деп айтпайсыздарбы? Анан кайра эле булардын баарын мы спишем, 30 лет мы зря работали, они все зря сидели деп, они сейчас тоже смотрят, в стрессе будут находиться. Вы все бесполезные звенья научной академии деген сөзүңөр болуп атат да. Андан көрөк мы давайте поможем перевести и профинансировать, и давайте будем публиковать. У нас здесь мындай синхронность жок да, мекемелердин ортосунда. Синхронизация, вы не обижайтесь, то, что вам замечания делают коллеги по тому, как защищаются. Вся страна знает. Большая часть молодых, я получила образование за рубежом. Большая часть маукшон жаштар, они не хотят защищаться в нашей стране, потому что все покупается, все статьи покупаются, как на айткандай сауна алып барышат. Аны мен деле билем. У меня, например, магистерский диплом, я не хочу получать PhD здесь, потому что престиж и чагыле түшкөн. Сиз айткандай да. И бир да биякта чет өлкөдө окуп келген биздин жаран ошол академия наукта барып, вактан өткөн системада, же ошол системада профессурада тааныштарың болуш керек. Же сен мамлекеттик кызматта жок дегенде мына вице-спикер менен министр образования алгандай ошентип аласың. Же акча төлөп. Ошол престижди көтөрмөйүн, бунун баарын баасы смысла нет болуп калат в реформе. Я извиняюсь, бирок бул ачуучундук. Көп жарандардан оккан сөз, сыртта оккан жаштардан сурап көрсөңүздөр толугу кошулуп беришет. Поэтому, Каныбек Капашевич, сиз буну жакшы билесиз. Сизге абдан оор түшүп келди. Министр азыркы убакта билим берүү министр болуу оңой эмес. Же камалып кетип атат, реформа кылам десең дагы, же ортодо да ызы чуулар болуп кетип атат. Но эми түшүнүстүк
бизге мындай таң калуучу нерселер. Поэтому сизге ийгилик, бирок реформаны аягына чыгарыңыздар. Баардык Кыргызстандын баары күтүп жатат. Дүйнө жүзү уже бааларды койбой калды мектептерде. А бизде до сих пор мугалимдер сууну стакандап алдырып атат, тизелеп туруп кечирим сурап туруп атат, бири менен рэкет болуп атат. Анын баарын көзөмөлдөгөн киши жок. У вас очень тяжелая ноша, сиздин ишиңизге ийгилик. Буну деген толук реформа кылбасак, сиз да өзгөртпөй кетсеңиздер, анда сложно будет, да? Рахмат. Атканбек апа, ушулантып кетели, мектеп жөнүндө сөз болгондуктан, бүгүнкү күндө жанакы ОРТлердин деңгээлин түшүрбөө деген жөнүндө мына азыр депутаттар менен сүйлөшүп атпайсыздарбы? Мен ойлойм, аны түшүрбөш керек, кадр маселесин чечиңиздер. Кадр маселесин ошол деңгээли кандай болуп атат, бул өзүнчө суроо. Мага деген физкультурныйдан келген студенттер эми экскурсия келишет. Ошол жактан жолугуп сүйлөшсөк, физкультурный академиядан биздин кызыл диплом менен бүткөн студенттерибиз жумушсуз жүрөт деп арызданышты. Эмнеге десем, анткени деген ар кайсы вузда дене тарбия факультеттерин ачып алышып, а именно эми альма-матер физкультуры дене тарбия мугалимдердики бул физкультурный академия. А биздин жаштарыбыз дейт, мугалимсиз жүрөбүз деп. Ошол арызды мен сизге экинчи жолу айтып атам. Бул биринчи, экинчи. Мектептерде химия, физика сабагындан реагенттерибиз жок деп региондордон мугалимдер айтып атышат. Нам не на чем эксперименты проводить. Мына жакында Токмоктон бир биздин жараныбыз, балабыз, фамилиясын унутуп калдым, Иван Бердемеев деп. Ошол же Иванов, эмени олимпиаданы утуп туруп, кайсы жерде бир конкурстан утуп келиптир да. Бул чоң жетишкендик. Бирок биз спортчуларды майрамдайбыз, а мындай чемпиондорду майрамдабайбыз да. Бул өкүнүчтүү абдан. Ушул боюнча дагы реагенттерге же лабораторияларда эмнеге үйрөтөбүз деген суроолор мугалимдердин өздөрүнөн келип атышат. Буга көз карашыңыз кандай? Финансирование каралып атабы? Элбир биринчи илим боюнча сөздөрүңүз негиздүү. 26 майда Улуттук университетте илим боюнча концепция талкуулайбыз, келип берсеңиз. Экинчи физкультурдагы айткан сөзүңүз боюнча бизге берип койсоңуз, биз иликтөө жүргүзөбүз. Үчүнчү реагенттер боюнча бизден бюджеттен акча бөлүнбөйт. Ошол багытта биз анда химия менен физика сабагын алып салбайсыздарбы? Расул мырза, сиз көп жылдан бери отурасыз да. Зачем тогда химия, физика, если реагентов нет? Кантип эксперименттерди өткөрүшөт? Элбере Жалалбекимди аякта мектептин директору менен жергиликтүү бийликке байланыштуу. Кээ бир мектептин директору бар, 12-16 миллион сом грант тапкан. Мисалы үчүн Кара Сууда 114 мектептин өзүнүн көмөкчү чарбасы бар. Помидор өстүрөт, биогумус сатат, жөжө багат, картошка өстүрөт, лимонан өстүрөт. Ошондой реагенттерди өздөрү сатып алышат. Бизге билим берүү министрлигине ошо реагенттерди сатып алууга мамлекет бюджеттен акча бербейт. Аны кээ бир райондордо, шаарларда, мисалы Бишкекте мэрия кээ бир мектептерге $30,000 чейин оснащение сатып берген учурлар бар. Биз аларга чоң рахмат айтмакчыбыз. Сиз айткан проблема бар. Муну бүт Кыргызстан боюнча чечиш кыйын. Биринчи мектептин директору ошондой грант жазганды билиш керек. Ошол грантты алыш керек. Кадымбек Капашевич, мен сиз менен бул сөзүңүзгө кошула албайм. Сиз азыр жоопкерчиликтерди региондорго, мектептерге жумшабаңыздар. Сиз министрсиз. Кошула аласызбы, кошула албайсызбы? Билим берүү Бюджетте жок системанын нерсени мен бере албайм. атасысыз. Сиз азыр билим берүү системанын атасысыз. Эгер билим берүү системанын атасы болгондуктан акыларды көтөрө турган, чуркай турган сизсиз. Почему тогда погранцам дома строят, таможникам дома строят, учителям не строят? Потому что такие министры. И все, ошол жоопкерчиликти тоже алыш керек да. Мында айтсак эле кайра эле тескери жакка жумшайсыз да. Мисалы, бул мен сизге айтып кете турган. Мен вице-премьер болуп иштегенде мугалимдер кайрылды. Очень много писаниной мы занимаемся. Бу жакта отурат свидетели. Ошондо деген мы сократили сколько процентов? Порядка 25%. Ненужный отчеттор. Ал аз келгенсип региондор менен конференция жүргүзсөк, зам губернаторлар менин туугандарым китептерин чыгарат экен, мугалимдер сатып алла дейт экен да. Вообще бетпактык, бет жоктук. Ошолордун баарын жоготкула. У вас бюрократия внутри ведомства очень много. Каждый суслик агроном болот ошо бакуш мугалимдерге. Анан татыктуу мугалимдер кайдан келет? Татыктуу мугалимдерди деген өз ара деген алар директордун көзүн карайт. Районодон келген текшергендердин көзүн карайт. Бунун баарын баарыбыз билебиз да. И самый основной вопрос. Школьники приходят неподготовленные в школу. Вопрос садиков. До 45-го года население Кыргызстана школьников будет расти, вы знаете. До 45-го года. Статистика бар, бул берилген. Мен азыр сөзүм эметип атат, же кайра жазылайын, же бияка чыксам уруксат бериле, аяна чыгарып алайын. Биринчи Элбер Жыргалбеков, азыр ушул жооп берип коюшсун, андан кийин оюңузду айтып коюңуз ушул жактан. Биринчи, сиз айткан отчетторду кыскартканга рахмат.
дагы кыскартабыз. Бирок отчетту кыскартууга көп акча кетпейт, а регионант алууга акча керек. Бул эки бөлөк маселе. Бала бакча Кыргызстандагы эң чоң көйгөй. Азыр мага жолуккан бүт ишкерлерден бирден бала бакча куруп бересиңер деп атам. Ошондой 7-8 спонсорду таптык. Мамлекеттин бюджети жетпейт. Биз 1 миллион 200 000 бала бар, бала бакча бара турган. Азыр анын 200 000-үне гана Кыргызстандын бюджети чак келет. Калган 1 миллион баланы мектепке камтыш үчүн 3 000 бала бакча куруш керек. Биздин бюджет 150 гана жетет. Микрофондан айтып коюш бир маселе, а ошол акчаны таап келиш. Бир бала бакча орточо курулуш 24 миллион сом, ал эми анын мугалимдерин, тарбиячысын айлыгын берүү 6 миллион сом. Ошондо көбөйтүңүз, биздин бала бакчаны куруп ишке киргизүү үчүн 3 миллиард доллар керек. Аны Кыргызстан таба албайт. Ошон үчүн бүгүн Бишкекте баштадык. Бала бакча алыш үчүн патенткана керек. Калган уруксаат берүүчү документтин баарын жокко чыгарып, буюрса июндун айына чейин 40 күндө 4000 баланы бала бакчага алып бара алабыз. Бул Кыргызстан үчүн жакшы результат. Ошол методду биз Ош шаарына, Баткен шаарына, Нарында, Караколдо киргизебиз. Рахмат. Аппарат 5 микрофонду күйүп бергиле. Рахмат. Каныбек Капашевич, мен сизге мактанган жерим жок. Мактана турган ал жерде эч нерсе жок. Азырынча 30 жылда мен деп мактана турган бир да вице-премьердин, жана министрдин жумушу жок, көрүнө элек. Көрүнсө биздин балдарыбыздын мына опросник боюнча 40% биздин балдарыбыздын билим берүү деңгээли санаганды билишпейт и считать не умеют. 40% с 7 до 14 лет. Опросник очень низкий качественный уровень деп атат. Некому нечем хвалиться. Я тоже ничем не хвалюсь. Мен просто айтып атам, канчалык нагрузка мугалимдерге азыраак болсо, ошончолук бактылуу мугалим болот. Ал тирүү адам 90% мугалимдер аялдар. 5 күн мектепте иштесе, 2 күн үйдөгү жумуштары бар, мектептен тышкары. Жеңилдетип бериш керекпиз. Ошол эле счастливый учитель, он больше знаний дает деген. Морально-психологический климат. Если его долбит директор, если с него требуют постоянно отчеты, еще купи мои книги. Мы создали такой микроклимат в школах. Мен шаарда айткан жокмун, мен ошол бакш региондордо айтып атам да. Шаарда деген они могут подрабатывать, дополнительно учителями работать. Не все, но могут. Такое тоже есть. Потом то, что вы говорите, лицензирование. Аны дагы, мына жогорку кеңештин депутаттар сиз да аралашып аны көтөргөнсүз. Лицензирование алыш керек. Это мамлекеттин жүгүн жеңилдетип берели деп, мына частниктерге кайрылды. Пожалуйста, лицензирование алла, патентке отургузула. Аны деген мына весной премьер-министр жолукканда да парламенттен көтөрүлгөн маселе болчу. Баткенден пилотный баштап бергилечи деп, азыркыга чейин баштай элекс. Жарым жыл өттү. Начните с Баткена. Мына согуш болду, ызы чуу болду. Ошакта азыр деген бала бакчалар керек. Бюрократия улам ушундай оор экен. Билем, мен сизди түшүнүп атам. Сиз ачууңузду келтирбеңиз. Түшүнүп атам. Парламентке келгенде сиз да ошондой суроолорду берчүңүз. Азыр ошону сиз деле түшүнүп атасыз. Просто проблема в другом. Бизге кайрылып атышат да. Көтөрүлгөн маселени биз бияктан айтып атабыз. Ошондой маселе. Анан город менен область министерство бөлүнгөн абдан жаман экен. Мен шаардын депутатымын. Ошончолук эң көп переписка меники сиздер менен болуш керек. Бүт шаардагы мына шаардын 4/1 бөлүгү кайрылып атат. Может быть, я тоже вам надоела этими письмами. Извините, пожалуйста. Но мен өз маселемди көтөргөн жокмун. Жеке маселе эмес. Мен деген мага кайрылган шайлоочулар маселесин көтөрүп атам. Тарынбаңыздар, ачууга албаңыздар. Рахмат. Рахмат.